Анан экинчи дагы бир сунушу мына пенсияга боюнча да. Мына айрыкча баягы сайыз убагында иштеп, анан пенсияга чыккандар, анан мына мугалимдер. Булар улус пенсия менен чыкканбыз. Мисалы бир акиликте эле мисал кылайын, бул мен затегиндегилим бул чоба. Bir жылда 10.000 сомдун акчаны иштейт бул чоба. Кошун biz аванса жазып турат элек 200-300 сомдон рубль. Ал эми кошумча эмгекти 50-60тан козу, анан 7.000-8.000 акча алышат эле. Мына ошо болбогон акча менен чыкты мына. А соцфондко төккөн акчасы бар эле дарын акчасы. Ушул акчалар калды. А мисалы мен затекинин 300-400 сом акча алат элем, соцфондко 100 сомдой карманат болду. А мен дагы ошол минималный менен чыктым. Мугалимдер мына өмүр бою иштеп, 40 жыл иштеп туруп мына ушул жерде отургандар мына турабы? 200-300 миң сом менен чыгышты ушулар мына. Эми ушул менен аякта столго отуруп алып туруп иштегендер 30.000-70.000 менен чыгып атышат кээ бирлери. Турабы? Ушул качан теңделет? Ушул маселени алса болот да турабы? Мисалы жанагы жол чыпыргычтарды айталы. Ошолор канча менен чыгып атат? А жерде адам жеңилирээк иш кылып алып туруп пенсияга чыккандар болуп атпайбы? Ушул системаны коррупция бар да. Ушул боюнча дагы ушу сунуштукка эсиңе алсам, муну сен депутат болбосоң амат кылсаң болот.